Урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйын отурумдун катчылары, Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору атайын наамдарды бар укук коргоо органдарынын кызматкерлерин ошол эле укук коргоо органдарынын ичиндеги аскер кызматы каралган түзүмдөргө которуудо тең укуктуулук камсыз кылуу максатында иштеп чыктык. Ага ылайык курамында аскер кызматы каралган укук коргоо органдарда кызматкерлерди аскер кызматына дайындоодо кайра аттестациялоонун негизинде алардын атайын наамдарын төп келген аскердик наам уйгаруу сунушталууда. Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпы бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамынын 4-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 5-чи абзасы менен офицердик курамдын кызматтарында пайдалануу үчүн аскердик кызматка дайындоодо атайын наамдарды бар кызматкерлерге алардын болгон атайын наамга төп келген аскердик наам ыйгарылбайт. Жыйынтыгында тажрыйбасы мол жана кесипкөй кызматкерлер аскер кызматына которуудан баш тартышууда. Ал өз кезегинде кадр тандоо системасында жана аларды эффектүү пайдаланууга терс таасирин тийгизүүдө. Азыркы учурда мисал катары түзүлгөн кырдаал аскер кызматы каралган ведомствонун бөлүнүштөрү бар жаза аткаруу кызматы, ички иштер министрлиги жана прокуратура органдары болуп жатканын белгилөө керек. Ведомстволук милдеттерди аткаруу максатында көп учурларда аталган органдардын кызматкерлери өздөрүнүн аскердик түзүлүштөрүнө жиберишет. Чектөө тууралуу колдонуудагы ченем бул категориядагы адамдарга карата адилетсиз болууда. КМШнын башка өлкөлөрүндө, мисалы Россия Федерациясы менен Казакстан Республикасында аскер наамдарына атайын наамдары теңдештирүү боюнча чектөөлөр каралган эмес. Тескерисинче, мыйзамдарда аскер наамына атайын наамды теңдештирүү каралган. Мындан сырткары аскердик наамда иштеген министрлер мөөнөтү менен укук коргоо органдарынын атайын наамда иштеген жылдарынын мөөнөттөрү теңдештирилген. Ошондой эле укук коргоо органдарынын кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу шарттары, ченемдери жана тартиби аскер кызматкерлеринин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө мыйзамы менен жөнгө салынарын эске алуу зарыл. Аталган долбоор кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук жана укук коргоочу, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесиптерге алып келбейт жана мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, мен бул мыйзам долбооруна карата берилген министрлер кабинетинин Жогорку кеңештин аппаратын жана сиздердин комитеттин корутундусунда белгиленген сын пикирлер менен таанышып чыктым жана аларды адилеттүү деп эсептейм. Ошондуктан белгиленген сын пикирлерди эске алуу менен 2-чи окуу режиминде бул ченем курамында аскер кызматы каралган укук коргоо органдарынын түзүмдөрүндө кызматка дайындоодо гана колдонулат деген өзгөртүүлөр киргизилип, мыйзам долбоорундагы карама каршылык жоюлат. Булар башкы прокуратурага, ички иштер министрлиги, юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматы болуп эсептелинет. Ал эми коргоо министрлигине жана башка түзүмдөгү аскер кызматына дайындоого колдонулбайт.